Ассаламу алейкум, урматтуу мекелдештер, урматтуу достор. Биринчиден курбан айтыңыздар маарек болсун. Өлкөбүздө дайым тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ар дайым жакшылыкта, эсенчиликте көрүшөлү. Чынында мен акыркы 5 жыл коомчулук менен байланышпай кеттим. Анын бир нече себептери бар. Аны шашпай түшүндүрүп берем. Азыр мына мен кыска бир кайрылуу жасап коеюн деп чечтим. Анын бир эки себеби бар. Анын биринчиси мына жакында эле социалдык түйүндөрдө Ахматбек Келдибеков президенттикке коет. Анан бизди ошол Ахматбек Келдибековдун президенттигин колдойт дегендей пост жарыяланыптыр. Бул жалган. Мен Ахматбек Келдибековду колдомок турсун, аны көрбөгөнүмө 3 жыл болду. Экинчиси, көп журналисттер мага чынында чалат, көп байланышат, көп подкастка чакырып жүрүшөт. Мен алардан дагы мына ушул эфир аркылуу кечирим сурайм. Менден мына ушул 75-чилердин иши боюнча мындай көп журналисттер, карапайым катардагы адамдар дагы көп сурайт. Эми биз баягы саясатчы болгон үчүн бизден саясий оюбузга адамдар көп кызыгат экен. Бул иш боюнча мен билишимче тергөө бүттү. Азыр сотко өтүп, сот иштери уланып жатат. Мен мына жакында эле ушул 1-май сотундагы сот процессиндеги сот процессине келген Шакиевтердин сүйлөгөнүн угуп калдым. Алар биз билген эмеспиз, көргөн эмеспиз деп ууру өлгөнчө уурдапан, тойгончо уурдапан, өлгөнчө карганат деп коет эмеспи? Анысыңар мындай эми мындай катардагы жогорку кеңештин кароолчусу болсо бир жөн да, мен билген жокмун, көрбөдүм деп айтып койгонгочу. Анын жогорку кеңештин төрагасы болуп туруп уят эмеспи ошентип айтканычы. Мен ооба көргөм, уюштургам, ишке ашпай калды, кечирип койгула, мен күнөөлүүмүн деп эле айтып койсом болот эми баягычы. Кылгандан кийин саясатчы жоопкерчиликти ала билиш керек. Анан эми мына түрмөгө кирбеген эч ким калган жок го, баарыбыз бирден кирип чыктык. Эми буларда да кезек шашпай кирип чыккыла дегендейчи. Анан булар эми чынында катты алды да, алганы чын. Анан ошондой эле мындай мыйзамдуу болсо, анан эмнеге мандатыңды тапшырдың десе, мен мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн тапшырдым деп коюптур. Эми бул жагы мындай эки ача сөз болуп калып атпайбы? Эгерде мамлекеттин стабилдүүлүгүн каалаган адам ошол катты алып, ошол интриганы уюштурмак беле. Анысы аз келген соң Зулушев жетектеген комитетке өткөрүп берип коюптур. Анан эми анысы дагы азыр эми сот чечет дегенге өтүп алыптыр. Эми алды эле билген да, жок. Жогорку башкы прокурор болгон киши эмеспи алчы, канча да мыйзамды жакшы билген киши. Жок, мыйзам боюнча мен комитетке ала албайт экенмин. Силер биринчи конституциялык сотко арыздангыла, анан ошол жактан карап көрөлү, ошолор чечсин деп койсо болмок да. Анан эми ишке ашпай калгандан кийин